Мектеп учурунда эки мугалим урушса кетсе ким жооп берет? Эмне себептен алдыңыз эле ушуну кадр? Ошол суроону ага чейин эмне сиз койгон жоксуз? Мен жок, ал боюнча маалымат. Музыкада өтүлгөн жок, орус тилде өтүлгөн жок, эч кандай сабак. Анан өзүң ордуңа аласың, киргизесиң деп мени кысымга алып туруп киргиздилер. Баягы өзү больничныйда жатып, анан кийин туста бир заведующий садикти дайындап коюптур. Мисалы физически биз жетишпейбиз деген бул жооп эмес, жетекчинин жообу эмес. Өлкө башчы да айтып жатпайбы? Акча чогултпагыла. Күн болушунча ата-энелерден акча чогултпайлы деп аракет кылып. Районун башчысына выговор, сөгүш жарыялады. Балким Замакимдин аялы болгон үчүн жагып жашырылган эмес? Жок, ал Замаким ал кийин болду да. Акимдин аялы жөнүндө сөз болуп атат дагы, анын коллегасы аны карап жатат. Буга биз макул эмеспиз десеңиз болот да. Фактически Кочкор бир да золотой сертификат албаса, бул кандай жакшы иштеп атканын белгиси эмес да. Биз өткөн жумада Кочкор районуна иш сапары менен барып кайттык. Биринчи чыгарылышта Кочкордогу курама курулуш тууралуу айтып берсек, бул чыгарылышта Кочкор райондук билим берүү бөлүмүндөгү деги эле билим берүү тармагындагы башаламандык боюнча айтып беребиз. Райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тынчтык Турсуналиевке бир эмес бир нече суроо менен кирдик. Биринчиден, биолог мугалим кантип музыкадан жана орус тилден сабак берет жана директорлук кызматты аткарат? Ошол суроону ага чейин эмне сиз койгон жоксуз? Мен жок, ал боюнча маалымат болгон эмес дейм. Ал деген мындай да. Балким Замакимдин аялы болгон үчүн жагып жашырылган эмес? Жок, ал Замаким ал кийин болду да. Экинчиден, мектептеги оңдоп түзөөгө акча чогултуу маселеси. Өлкө башчы да айтып жатпайбы? Акча чогултпагыла. Күн болушунча ата-энелерден акча чогултпайлы деп аракет кылып. Үчүнчүдөн, эки окуучу урушса, мугалимди жоопко тартабыз. А мугалимдер урушса, райондук билим берүү башчысын жоопко тартыш керекпи деген суроо бар. Мектеп учурунда эки мугалим урушса кетсе ким жооп берет? Кочкор районунун Төлөк айылындагы Фаризат бала бакчасында директорлук кызматты 2024-жылдын аягына чейин аркалап келген Нурзат Исмаилова райондук билим берүү башчысына нааразы. Мекеме башчысы мыйзам чегинде иш алып барбай жатат деп эсептейт. Буга себеп Фаризат бала бакчасына директор болуп дайындалган Султанбекова Акбота директорлук кызматтан тышкары дагы музыка жана орус тил сабактарынан берген. Ал эми өзүнүн билими боюнча биолог мугалим. Дал ушундай чоң мыйзам бузуучулук болуп жатса дагы райондук билим берүү реакция кылган эмес. Мунун себебин Нурзат айым Султанбекова Акбота Кочкор районунун акиминин биринчи орун басары жубайы болгондугуна байланыштырат. Замакимдин аялы баары бизге келип бүт баары. Эмне себептен анда сиз ошо сентябрда ошол маселени койгон жоксуз? Мен коюп эле айтып эле НПЖге деле айтчумун, эже ушундай музыка. Эмне үчүн мага келген жоксуз? Сизге келгенде баары эч ким укпайт да. А мен сүйлөсөм эле Чекирбаев анда айыл өкмөт болду, анан Замаким болду, кандай Замаким болду, бүттү мага ошондой атака кылып башташты, мага баш көтөрткөн жок да вообще мындай айтканда. Айтпаган сөзүм баарын айтышты, жамандаган жерим баарын жамандады. Мугалим бала бакчадагы мугалимдердин, алардын жетекчилеринин кылып жаткан жумуштарын, алардын компетенциясына кирген иштердин баардыгын силер тескеп силер карап турасыздар да, чынбы? Эмне себептен ошого чейин баары жалганга чейин силер билген жоксуздар? Бизде деген негизги ишмердүүлүктү үстүртөдөн кароо ал биздин милдетибиз туура. Бирок мыйзамда көрсөтүлгөндөй буга чейин ал киши чыны менен жана музыкант мугалим болуп иштеп келип атыптыр. 1,5 ставкадан экен деп айтылгандыгы үчүн уже мыйзам жол берет деп ойлогонбуз да. 35 мектеп, анан 33 бала бакча бар да биздин курамында. Физически анын барып мындай текшерүүгө мүмкүн эмес да. Мүмкүн эмес. Мондай бир нерсе болуп калган учурда биз күндө барып текшере албайбыз, ачыгын айтканда. Сөзсүз эле бир арыз түшкөндөн кийин эмес да. 35 мектепте канча мугалим бар, канча окуучу бар, баардыгынын данныйлары бар. Чынбы? Кайсыл мугалимдин канча сааты бар, канча айлык алатына чейин маалымат бар, чынбы? Болушу керек. Чынбы? Бар. Мисалы мен кыргыз тилчимин. Бирок мен кантип музыкадан сабак берем, диплом мага жарабайт. Билбейм, мен бул киши эмне себептен алдыңыз эле ушуну кадр? Ошол суроону ага чейин эмне сиз койгон жоксуз? Мен жок, ал боюнча маалымат болгон эмес дейм. Ал деген мындай да. Мектеп директорлору, мектеп астындагы, то есть бала бакчанын директорлору өздөрүнүн кызматтары үчүн, кызматкерлери үчүн жооп берет. То есть жумуштан кабыл алат, жумуштан бошотот, жумушка кабыл алат. Булардын компетенциясында болот. Анан эмне себептен ошондой нерсеге жол бергенсиңер? Ошол малда Чекирбаев. Жок, сиз жооп бербей атсаңыз. Эмне себептен аны билбей көз жазымда калып кетти. Мисалы физически биз жетишпейбиз деген бул жооп эмес, жетекчинин жообу эмес. Эми биз мүмкүн болушунча жылдын башында карайбыз. Мисалы, в основном жаңы келген кызматкерлерди дипломдорун алдырабыз да.
ошол дипломдору баягы эмелерге талаптарга жооп береби, жооп бербейби, ошол нерселердин баардыгын карайбыз да биз. Карасаңыздар уже бирок Анан бул киши 2018-жылдан бери иштеп келип атпайбы? Мен келгенден кийинки болбой атат да. Бирок сизге чейинки кадрлар бар да бул жакта. Аны эмне кылып атат? Жалгыз эле сиз иштебейсиз да? Жок, ким ага чейин билбейм, эми алар мурда эмне себептен ошондой эме өткөрүлгөн. Балким Замакимдин аялы болгон үчүн жаап жашырылган эмеспи? Жок, ал Замакимдин ал кийин болду да. Баары бир ал жакта мугалим болуп атпайбы? Айырмасаңыз. Жок. Айлык өкмөт болгон. Бул кийин келип атат да. Яны себеби эмне себептен аны жасалат? Себеби мындай болгон, Чекирбаев ошол маалда айыл өкмөт болгон. Анан ал ошол менин ордума өзүнүн агасынын келинин коем деп чуркап жүргөн таксы. Мен эме болуп калдым, мен болуп калдым да. Меники туура келип калып, мен болуп калдым. Анан ошондон баштап мени кызым калды, мен музыкант болуп иштегем мурдун ошол садикте. Өзүң ордуна ал жардамчы тарбиячы болуп, анан орус тилчи болуп иштечү мурдун. Анан өзүң ордуңа аласың, киргизесиң деп мени кызым калып туруп киргиздирген. Анан ноябрь айында документтер текшерилген, ошондо больничныйда болчу, ошондо казынадан текшерди финальден, документтердин баары. Дипломдорум алып барып текшерилди. Ноябрда. Ошондо мен ордума Жеңишбек кызы деген ие болуп иштеп аткан, мен депутаттыкка коюп. Ошондо алып келип текшерилген, текшерткенде анын дипломун көрүп эч ким эчтеке деп айткан эмес. Мен сурадым. Ноябрда эле билген. Султанбаеванын диплому эмне деди? Биолог, музыкага жарайбы, жарабайбы экен, эмне деп десем, эчтеке деген жок, карап туруп эле кайра жаап койду деди. Тагыраагы району. Казынадан текшерилген. Казынадан. Казынадан маалымат берген жок силерге? Эми казынадан бир сыйра. Эмне себептен мунун тиги биологун эмнеге музыка үчүн акча алып атат? Мен ошончо кызматкердин арасынан балким кой бердиби, көрбөй калдыбы. Тагыраагы так жооп экен да. Анан негизи мындай да. Мурда кадрлар жетишчү эмес болчу да. Анан мисалы педагогикалык стажысы болсо, то есть педагог деген эмеси кесиби диплому боло турган болсо, аларды бала бакчага иштегенге эме берилет, жол берилет. Бирок эмеден өтүп келиш керек да, окуудан. Менин оюмча айыл жергесиндегилерде кадр жетишсиз деген бул жаңылыштык деп ойлойм. 5 жыл окуп, анан айылга турмушка чыгып, айылда мектепке кирейин десе орун жок, бала бакчага кирейин десе ал жакта орун жок. Бул кадр жетишсиз деген билбейм, туура эмес го деп ойлойм. Эми экинчи маселеге өтсөк, окуучулар урушса мугалимди жоопко тартабыз, мугалимдер урушса райондук билим берүү башчысын жоопко тартыш керекпи? Дегеним жакында эле Аракөл айылында мектептеги мугалимдердин бири директордун кабинетинен жаңжалдаша кетишкен жана алардын бири райондук бейтапканага жаткырылган. Биздин коомдо эки окуучу уруша кетсе, мектептен тыш болобу, мектептин учурунда болобу, баары бир мугалимди баса калып, эмнеге мугалим карабайт деп болгон бул жактан района, прокуратура болгон күчү жеткен органдардын баардыгы мугалимди баса калып, андан түшүнүк катын алып, жумуштан алганга чейин бар, иш козгонго чейин бар. Биздин коомдо ушундай бар. Бул чындык, бул ачуу чындык. Бирок мектеп учурунда эки мугалим уруша кетсе ким жооп берет ага? Мен андай биздин практикабызда каралбаптыр, бирок мектеп директору жооп берет. Мектеп директору жооп берет. Района катары сиз эмне кыласыз? Şu директор мектептердин баарын үстүнөн караган киши катары сиз эмне кыласыз? Эми эгерде билбейм, андай нерсе чыны менен факты бизде катталган эмес. Мугалимдердин арасында ондай эме болуп, андай нерсе мындай менин деңгээлиме чейин келген эмес. Келген эмес. Жок, андай. Келбесе мындай кылыңыз. Азыр жумуш биз кетебиз, жумуш убактыбыз бүткөндөн кийин балким бул жактагы райондук бейтапкана бар. Бейтапканага барыңыз, экинчи этажына чыгыңыз. Аракөлдөн келген мугалим кайсы бейтапканада жатат деп сураңыз. Сурасаңыз ошол жактан алып чыгат. Ал акыбалын сураңыз, ден соолугун сураңыз. Анан айтып берет ал баары. Билбейсиз бул? Жок, бул боюнча менде маалыматым бар экен. Бул боюнча мен эми түшүндүм, бул боюнча маалыматым бар экен. Ооба, действительно жана мектеп ичинде түрткөндүгү чын экен. Мага интервью берди. Эки жолу эмесин эме кылып туруп, эки жолу түрткөндүгү чын экен. Директор айтат, ал мен эме болчумун, мен жетип келгенче эки жолу түртпөйдү дегендиги чын да. Анан ал боюнча мен дагы сурагам, эмне себептен ушундай болду? Бизге РОВДга ушундай эме катталган турбайбы десек, ошол бирөөсү ошентип бияка арыз жазган, анан экөө тең азыркы учурда баягы эмеге эмгекке жарамсыз көргө чыгып кеткен деди да. Сиз баш сөздүн башында менин учурумда мындай болбоптур деп таң калышты айтасыз эмнеге? Жок, ал эсиме да келген жок да тиги эме боюнча. Анан мен ойлоп атпайм, мен ошондой урушуп кеткен учур болду. Ал мектеп директору жооп берет ал жерде. Сиз жооп бербейсиз? Эми тереңдеп кетсе анда көрөбүз эме кылып. Терең эле го дейм, мен эки мугалим окуучулардын көзүнчө директордун көзүнчө урушуп атса. Жок, окуучулар жок болчу. Мектеп директорунун кабинетинде болгон да. Балким ошо сабак, алардын сабактары болгон, балким окуучулар сабак
өтүлбөй калган алар ал экөө жашташып атканда мисалы. Чынбы? Ошондой эмес жактар да бар. Жок, ал мен тактагам, ал мектеп директорунун кабинетинин ичинде болгон да. Бирок баары болуш керек да, агартуучулар. Ооба, агартуучу мүмкүн деңгээли. Башка сфера мейли, бирок агартуучунун деңгээли бөлүп болуш керек да, чынбы? Ооба. Муну макулсуз да. Макулмун. Мектептердеги оңдоп түзөөгө акча чогултуу маселеси өлкө боюнча курч маселелердин бири. Ооба, мурда мамлекет тараптан жардам жарытарлык деңгээлде болчу эмес. Ошол себептен ата-энелердин ар кайсындай шылтоолор менен акча чогултуу адатка айланган. Бирок акыркы жылдары мамлекет жетиштүү деңгээлде акча каражатын бөлүп жатат. Мисалы, Кочкор району боюнча мектептерди окууга кирүү алдында даярдоо жана оңдоп түзөөдөн өткөрүү үчүн 5,5 миллиондон ашык акча бөлүнгөн. Анткени менен адатка айланган акча чогултуунун аягы тыйылган эмес. Бир эле мисал, Туз айылындагы мектептин парталарына желим пленка базабыз деп ата-энелерден акча чогултулган. Бул боюнча мектептин завучунан сурасак, ал шар эле андай болгон жок деп жооп берет. Бирок ошол эле заматта класстардагы парталар завучту калпка чыгарат. Үстүнө сырдаш керек, пленка чапташ керек деп. Андай деле жок, пленкалар жок, парталар өздөрү эле турат. Өздөрү эле турат, значит жалган сөз. Эми ал жерде деген ата-энелер өзүнүн каалоосу менен баягы парталар тиги кирдебесин, тиги эме болбосун деген бир максат менен жана партанын үстүнө бир пленка чаптап беришкен экен. Муну эч ким кыйнаган эмес да. Эми ал ата-эненин бир класспы, по-моему, 2 класстабы ушундай эле нерсе болгон да. Маселен, ата-энелердин арасында мисалы 30 ата-эне, 30 ата-эненин 15-инин колунда бар баласы үчүн эч нерседен аябайт. Бардык нерсеге эле макул беребиз, жарайт, сонун момча сомдон чогулталы дей берет. Ата-энелер моюнга алалы, бул да чын. Ошолордун арасынан 5-6 болушу мүмкүн, же 1-2 болушу мүмкүн, же 1 болушу мүмкүн. Мен барып сураштырганда бир эле ата-эне. Жок, мен жалпы мисал айтып атам. Балким ошо 1 болушу мүмкүн, анын 6 же 5 баласы же 4 баласы ошо мектепте окуйт. Анан колунда чынын айтканда жок. Азчылык көпчүлүккө баш ийет болуп айла жок макул болгон учурлар болот. Ошон үчүн өлкө башчысы да айтып жатпайбы? Акча чогултпагыла. Өздөрүнүн каалоосу менен болсо дагы деп жатпайбы? Анан ушул нерсе жок, жоюш керек дагы. Туура, мен толук кошулам. Негизи эле биз ушунун болушунча, мүмкүн болушунча ата-энелерден акча чогултпайлы деп аракет кылып атабыз. Ачыгын айтам. Даже элементарно мен барган сайын мугалимдерге айтам. Жанагы майрам күндөрү болот го, ошондогу белектерди албагыла деп атам. Буга чейин ата-энелердин жардамы менен ысык тамак ашты жакшыртуу максатында 150 сомдон жардам берип келишкен. Бирок ошондон баштап, ошол нерсе чыккандан баштап биз ал нерселердин баардыгын алып таштадык. Анан азыркы учурда бир дагы кызматкерге мындай андай кошумча акча ата-эне тараптан төлөнгөн нерсе мен каттай элек. Ошол комиссия жанагы жогорудагы төлөктөгү бир учурда эле 3 сабак берген мугалим зам акимдин жубайы жөнүндө иште ошол комиссияда барып комиссия карады ошол ишти. Ооба. Зам акимдин биринчи орун басары акимдин жубайы жөнүндө суроо болуп атканда экинчи орун басар аким ал ошо комиссияга келип атат да. Анан экөө бирөө болбосо экөө бир бөлмөдө отурат. Көлөгө болуп атат. Бир жерде иштеп атат. Кээ ушундай болуп атпайбы? Жок, эми мындай болуп атат да. Билбейм эми ал боюнча менин эмеме жок, бирок эгерде эме ошол жөнүндө ойлоп көрсөңүз болмок экен да. Жок, ойлоп көргөндө деген мен эч кандай жогору жактагыларга айта албайм да. Ал жерде акимге арыз менен кайрылып атат да, жеги жаран Кубанычбек уулу Тилек кайрылып атат действительно, чынбы? Анан ошонун негизинде кайра комиссия түзүп, анан жеринен текшертип атат, эми карай берсин анан. Кайрыла аласыз, эмне кайрыла албайсыз? Эмнеге дегенде Билим берүү министрлигинен, жогорку кеңештен келген кайрылуулардын баардыгына ошол комиссиянын, ошол орун басардын жообу кетип жатат, жогору жакка, сиздердин атыңыздардан кетип жатат. Эгерде сиз ишенбөөчүлүк көрсөтүп, ошо так билим берүү ошо сиздин астыңызда болуп жаткан маселелер жөнүндө маселе көтөрүлүп, анан комиссия түзүлүп, жогору жакка жооп берилип жатканда, сиз бул жакта кызыкчылыктар болуп калышы ыктымал. Себеп дегенде акимдин аялы жөнүндө сөз болуп жатса дагы анын коллегасы аны карап жатат. Буга биз макул эмеспиз десеңиз болот да. Билим берүү башкармалыгын башкарып жаткандан кийин. Билбейм, алардын буйругуна биз кийлеше албайбыз. Көрүңүздөрбү, баягы биздеки маселенин түпкүрү ушунда, жогору жактагылар айтып жатканда эч кандай сөз айта албайбыз. Жок, сиз айтышыңыз керек менин оюмча. Мен сизди үйрөткөн жок, бирок айтышыңыз керек. Жок, эми ойлосоңуз, ойлотом. Аким буйрук менен комиссияны жиберип атат. Ал жерде деген именно ошол тети Туздан кирип атат, Чолпон айыл өкмөтү кирип атат баса, айыл өкмөтү кошо кирген. Ошол жерде айылдар кеңеши, бул жердеги аксакалдар соту жана башканын баардыгы. Ошонун баардыгы зам акимге баш ийет да баары айланып каякка барат? Билбейм эми. Каякка барат? Баш ийет да ошонун бүт эле бюджетниктер болуп атпайбы? Аксакалдар сотунан башкасы мисалы. Бүт эле бюджетниктер болуп атпайбы?
Баары эле бир айдын ичинде болуп атпайбы? Бюджеттик эмес, мисалы аксакалдар соту деген эч Жок, кандай андан башкасы дейм. Мисалы Андан башкасы. жаштардан да жүрдү эле, алар эч кандай көз каранды система. Түшүнүктүү. Анан Суроолор бүт дагы. Жарайт. Билим берүү тармагы боюнча биз район акимине дагы кирдик. Ал жогорудагы суроолор боюнча маалымдар экендигин, комиссия түзгөндүгүн билдирди. Ал Тургай бир эмес 2 жолу райондук билим берүү башчысы Тынчтык Турсуналиевке сөгүш дагы бергендигин билдирди. Сабак бергени боюнча жаңы эле бул арыз менен кайрылды. Комиссия бүгүнкү күндө иштеп атат. Ал боюнча жыйынтыгы чыкканда биз жыйынтыгын тааныштырабыз. Комиссиянын курамында кимдер бар? Комиссиянын курамында председатель комиссии социальный вопрос боюнча орун басар. Акимдин орун басары. Акимдин орун басары, адан кийин ровддан бар, анан кийин аксакалдардан бар, медиация боюнча Урмат деген аксакал бар, айылдык кеңештин депутаты бар, айыл өкмөттүн орун басары бар, аялдар кеңешинин төрагасы бар, биздин завсектор социалдык маселелер боюнча ошол киши бар. Комиссияны ким түздү? Комиссияны мен түздүм, менин приказым. Бир эле суроо ушул жерден. Биринчи орун басарыңыздын жубайы жөнүндө маселе көтөрүлүп жатканда, экинчи орун басарыңыз ал ушу комиссиянын курамына кирип калуу, баягы кызыкчылыктар калышы деген нерсеге дал келбей калбайбы? Экөө себеп дегенде бир жерде коллега, бир жерде иштешет, экөө бири-бирин тааныйт. Эми председатель комиссия кылып анда кимди коюшум керек? Туура? Баары бир завсекторду койсом, ал анда дагы жанагы болуп, экөө бирдей эле, бирөө биринчи орун басар, бирөө социальный орун басар боюнча замда курировать эткен. Эми бул адамдын өзүнүн жанагысына жараша билгенге жараша. Мен кандай чечим чыгарса, ал чечимди өзгөрткөнгө да аракет кылбайм. Эми бул районо боюнча абдан көп арыздар болуп, буга чейин кайрылдык, анан мындай болду, прокуратурага кайрылдык, тийиштүү органдын баарына кайрылдык, акимге бир нече жолу кайрылдык деп айтып жатышат да. Анан районо боюнча чындап эле ошончо көп фактынын ичинен, көп эле фактын айтып жатышпайбы арызданган тараптарчы? Фактынын ичинен кайсынысы далилденди? Кайсынысы такталып, жана районго кайсыларына ошо тийиштүү чара колдонулду? Азыр бүгүнкү күндө комиссия ар бир факты боюнча ишти жүргүзүп атат, анан өзүнүн чечимин чыгарышат. Буга чейин районо билим берүү башкарма башчысы боюнча кайсы иштер боюнча чара колдондуңуз же такыр чара колдонулбай таптак иштеп жатабы? Жок, эми бул боюнча бир күзүндө болгон, баягы өзү больничныйда жатып, анан кийин Туста бир заведующий садикти дайындап коюптур. Бул больничныйда экен, эл кайрылып мага келген 30-тан ашык киши. А мен жыйында эле сразу айткам, ал чечимди, мыйзамсыз чечимди жокко чыгаргыла. Адан кийин ошол мыйзамсыз чечимди чыгарган больничныйда жатып, районунун башчысына выговор, сөгүш жарыялагам приказдын негизинде. Андан башкачы? Андан башка мына Калыгул Байуулу деген мектепте бир кокустук эки жаш балдар бири-бирине бычак көтөрүшкөндөн кийин, бул республикалык деңгээлде көтөрүлгөн маселе. Адан кийин биз ал ошонун жыйынтыгы менен прокурордун да бул жерде кийлигишүүсү менен, сунушу менен биз катуу сөгүш бердик. Тагыраагы азыр комиссия иштеп жаткан, жолун беребиз дедиңиз, ошолордун ичинен эгер бирөө эле такталбай калса, жумуштан кетип калыш ыктымал экен анда. Эми аны убакыт көрсөтсүн, тактап көрөлүк. Ошонун именно мындай мыйзам бузулган. Мисалы айтып жатам. Эми мисалы, эсе мыйзам олуттуу бир мыйзам бузулган болсо, анда кетириш керек аны. Бүгүнкү күн талабы ошол. Мыйзам чегинде. Ооба, мыйзам чегинде бар. Ал эми бул билим берүүгө болгон суроолор жыйынтыкталды. Экинчиден кайра эле баягы орун басарыңызга келсек. Бир билим берүү боюнча да мага да мындай коллектив, директорлор да келди да. Келип ушундай коюп бергиле, кетирбеңиз аны. Анан каяктан табышып алган, мен аны кетирет деген ой менен мектептин директорлору келиптир. Анан биздин бул жакшы иштеп аткан балабыз болчу, активный болчу деп мага киришти. Анан мен айттым, эгерде мынакей конечный продукт эмне? Например, эң жакшы жогорку балдагы окуучулар. Бул эл аралык олимпиаданы жеңсин, алтын сертификатты жеңсин, алтын тамга алсын, ошондой болсун, трудовая дисциплина болсун, турда. Ошондой ийгиликтер жаралса, анан бул жакшы иштеп атат
дегениңер жарайт эле. А фактически Кочкор бир да золотой сертификат албаса, бул кандай жакшы иштеп атканын белгиси эмес да. Мен наоборот ага тапшырма берип атам. Сен группа мугалимдерден, окуучулардан способный балдарды алгыныңдагы кошумча сабактарды өтөлүк. Кошумча, например, логический вопростордон берелик. Анан жок дегенде бир 4-5 золотой сертификат алса, анда мынакей районда жакшы иштеп көрсөткүч деп айтканга болот. Андан кийинкиси, мисалы эки окуучу урушуп кетсе, сөзсүз түрдө мектеп директоруна, ошо мугалимине чара колдонуп атчымбы? Ооба. Каралат. Эгер эки мугалим урушуп кетсе, кимге чара колдонулат? Эки мугалим урушуп кетсе, комиссия по этике бар да. Комиссия этика караш керек. Районова тиешеси бар? Районодагы как жетекчи катары ал караш керек да. Ошо балким маалымдарсыз, балким маалыматыңыз жоктур. Ара көлдө кече жакында ушундай окуя болгон экен. Эки мугалим ошо директордун көзүнчө урушуп, бирөөсү азыр бейтапканада жатат. Райондо бейтапканада. Эгер маалымдар болсо, маалымдарды коебуз. Балким бул боюнча дагы карап көрөсүз. Орун басарларыңызга жолугуп өздөрүнө суроо берели десек, бирөө больничныйда экен. Ооба, бирөө официальный отпускада. Эми кийинки жумада эле келсеңер уже 2 жумадан кийин мен отозвать этип интервью алам десеңер, аны уюштуруп бергенге даярбыз. Суроолор жооп алды окшойт, балким чыгып калса. Рахмат. Биз Кочкор районундагы билим берүү жаатында болуп жаткан маселелердин бир эле бөлүгүн алып чыктык. Ал эми түзүлгөн комиссиянын чечими чыккан соң бир топ фактылар ачыкталат. Андыктан коштошпойбуз.